Акунбаев Иса Коноевич 1908-жылы 25-сентябрда Ысык Көл облусунун Тору Айгыр айылында жарык дүйнөгө келген. 1916-жылдагы үркүндө ата-энеси менен Кытайга качып, башынан далай оор күндөрдү өткөргөн. Ысык Көлгө 15 жашында кайтып келгенден кийин партага отурган. 1959-жылы Акунбаев Орто Азияда алгачкы жолу жүрөгкө операция жасап, тарыхта аты калган. Муну менен кыргыз кардиологдору азыркыга чейин сыймыктанып келет. 1941-жылы сентябрда Акунбаев Кыргыз мамлекеттик медицина институтунда иштей баштаган. Алгач хирургия кафедрасында ассистент, андан соң доцент, кийин кафедранын жетекчилигине чейин көтөрүлгөн. 7 жылдан кийин Акунбаев институттун ректору жана профессору болгон. Өзүнө өзү операция жасаган деген кеп бар. Иса Акунбаев менен бирге жүргөндөрдүн айтымында, ал жайлоого эс алганы барып, сокур ичеги болуп калат. Жанында бир да доктор жок болот. Ошондо чабандарга бычактарды кайнатып, өзүнө өзү операция жасаган деген кеп эл арасында айтылып келет. Бишкек шаарынын жана Тору Айгыр айылынын борбордук көчөлөрүнө, республикалык госпиталдын хирургия клиникасына анын ысымы ыйгарылган. 2008-жылы экс-президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына ысымы берилген. 2009-жылы академиянын алдында эстелиги ачылган. СССРдин Жогорку Советинин 2-4 шайланышынын жана Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин 5-6 шайланышынын депутаты болгон. Дал ушул кызматта турганда алган каражаттарынын баарын Москвада окуган кыргызстандык студенттерге берчү экен. Докторлордун династиясы. Жубайы да медицина кызматкери болгон. Ортодо 5 баланы тарбиялашкан. Улуусу Мустафа опера жана балет театрынын башкы режиссеру болуп эмгектенсе, кызы Неля менен Медер атасынын жолун уланткан. 1975-жылы хирургду улутчул деп күнөөлөө күчүндө турган кезинде авто кырсыкка кабылып, аны менен чогуу жубайы, кызы, күйөө баласы көз жумган. Эл арасында бул кырсыкты улуу инсанды өлтүрүү үчүн атайын уюштурулган деп айтып келишет. Ал кыргыз медицинасы, тигеле медицинага киргизген жаңылыктары, ат көтөргүс эмгектери үчүн Ленин ордени, эмгек кызыл туу, Октябрь революциясы, эмгек достугу, ардак белгиси ордендери жана бир топ медалдар менен сыйланган.